Россиядагы жол кырсыгынын учугу узакка созулчудай, анткени бул каттоого туруу маселеси боюнча түйүлгөн түйүндү коомго ачыкка чыгарды. Анан ИАЭПке дал ушул эмгек мигранттарынын абалын жеңилдетүү үчүн кирип жатабыз деген сөздөр убагында айтылган. Бирок кандай жеңилдиктер берилди деген суроо азыр кабыргасына коюлууда. Серепчилердин айтымында Кыргызстандын жарандары ИАЭПтин мүчөсү катары Россияда иштөөдө уруксат кагаздары менен патент албайт, социалдык пакетти колдоно алат. Мындан тышкары пенсияга чегерүү да жасай алат. Бул мүмкүнчүлүк ИАЭПке кирбеген өлкөлөрдүн мигранттары үчүн каралган эмес дешет. Деген менен кыргыз мигранттарынын факты жүзүндө жашаган жери боюнча миграциялык каттоого тура албай жатканы жана аларга иш берүүчүлөрдүн эмгек келишимин түзүүгө баш тартканы мекендештер үчүн түмөн түйшүк жаратууда. Эгер бул маселелер ИАЭПтин алкагында чечилсе, миграциялык каттоону узартууга негиз болмок. Азыр кыргыз тараптын негизги милдети мекендештердин жашай турган жана иштеп жаткан даректерин өз алдынча билдирүүгө укук берүүгө жетишүү. Аталган маселени президент Чолпон Ата шаарында өтүп жаткан Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин отурумунда көтөрдү. Кытай торлору, бөтөлкө, жип, желим баштык бул ысык көлдүн ичинен чыккан таштандылар. Азыр көлдүн экологиясын сактоо үчүн рейд өткөрүлүүдө. Анда 7200 метрди түзгөн 82 эски жана жаңы браконьерлик торлор суудан чыгарылды. Ал тургай моторлуу кайыкта алынды. Көлдөгү балыктардын кызыл китепке кирген түрлөрүнүн жоголушуна бирден бир себеп браконьерлик. Мыйзамсыз балык оолоого каршы күрөш чындыгында чабал жүрүп келди. Жергиликтүү экологдордун техникасы жокко эсе, алардын жанында браконьерлердин кайыктары алдаганча жакшы. Мамлекет тараптан ысык көлдөгү балыктарды сактап калуу жана жасалма уруктандыруу жолу менен алардын санын көбөйтүү боюнча комплекстүү иш жүргүзүү шарт. Азыр аз-маз малектор салынып жатат. Ихтиологдордун маалыматы боюнча жасалма уруктандыруунун негизинде жоголуп кеткен чебак, маринка, осман балыктары көрүнө баштады. Бирок алар икра чачуу маалында браконьерлик болуп көрбөгөндөй күчөйт. Бир сөз менен айтканда, браконьерлер ысык көлгө кыянаттык кылууда. Аларга каршы иш-чараларды комплекстүү жүргүзүү шарт. Күзүндө ковид илдети жайылышы мүмкүн деген божомолдор бар. Буга байланыштуу бет кап тагынуу режимин киргизүү мезгил талабы экенин айтышууда. Ал арада мектептер менен жогорку окуу жайларда санитардык эпидемиологиялык эрежелер сакталышы керектигин ак халатчандар эскертүүдө. Тагыраак айтканда, билим берүү жайлары кол тазалоочу антисептик, самун менен үзгүлтүксүз камсыздалышы шарт. Мындан тышкары класстар, аудиторияларды байма-бай желдетүү зарыл. Ал эми окуучулар менен студенттер бет кап тагынып аралыкты сакташ керек. Алтын сертификат алган бүтүрүүчүлөрдүн мугалимдерине таазим. Айрым облустардын, шаарлардын администрациялары мектепти ийгиликтүү аяктап, алтын сертификат алган окуучулардын мугалимдерин сыйлоодо. Мисалы, Нарын шаарында мыкты бүтүрүүчүлөрдүн мугалимдерине автоунаа белек кылынмай болду. Ал эми Ош облусунда алтын тамга аттестатын алган жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгында мыктылыгын көрсөткөн окуучулардын мугалимдерине 2000 сомдон берилди. Муну менен катар жалпы республикалык тестирлөөдө жакшы жыйынтык көрсөткөн окуучулар окуган мектептерге 10.000 сомдон берилди. Мындай демилгелер мугалимдерге жакшы стимул болот. Бирок айыл жериндеги айрым мугалимдердин билим деңгээли көңүл жубатпайт. Буга байланыштуу Билим берүү министрлиги аймактардагы билим берүүнүн сапатына өзгөчө маани берүү керек.